Туулуп өскөн жеринде кызматташтары менен жолугуп, жакындан таанышып жаткан Марат Өмүралиев Кочкор районунун кулуну. Ал 1986 жылдан 1989 жылга чейин аскер деңиз күчтөрүнүн түндүк флотундагы кемелерде кызмат өтөгөндөрдүн бири. Ардагердин айтымында ал жылдары 18ге толгон уландардын милдеттүү аскердик кызмат өтөөсү 2 жыл болсо, деңиз флотторуна кызмат өтөө 3 жылга созулган. Мына ушул 3 жыл аралыгында ал турмуш сабактарын жакшы өздөштүрүп, анын натыйжасында кийин ийгиликтерге жеткенин айтып өттү. Солдаттардын айырмасы бизде неме деп койчу. Чем солдат, матрос от солдата отличается дегенде чистотой и порядок дейт. Анан бизде ушунчалык тазачылык, тазалыкка, немеге мындай порядокко үйрөткөн да флоттон. Аябай ошо мисалы үчүн тигиреки флотто таза болбосо, неме корабльде тазалык болбосо, корабль чирип, развалиться этип калат. 3 жылдачы мисалы. Кезегинде кубаттуу өлкөнүн жараны болуп, анын чек ара аймактарындагы деңиздерде, суу алдында, суу үстүндө аскер кызматын өтөгөн деңизчилер Кочкор жергесинде жолугушту. Себеби Нарын облусу боюнча аскер деңиз флот бөлүктөрүнө Союз малында 2000ге чукул жаран кызмат кылса, анын 200дөн ашыгы Кочкор районунан. Мындан улам бул жолку жолугушуу аталган райондо уюштурулуп, биримдиктин Нарын облусундагы координатору Кочкор районунан шайланды. Биздин максат негизи могу жаш муундарды үйрөтүп, көрсөтүп, кандай жашоо, эмне кылыш керек, патриотический дегенде биздин өлкөбүздү, биздин жерибизди жакшы көрүп сүйөбүз деген балдар ошого жаштарды үйрөткөнгө муктажбыз да. Деңизчилердин бул аракети көпчүлүктү таңдандырса, алардын негизги максаты жаш муунду мекенчилдикке үндөө. Мындан улам алар өз аймагында мектеп окуучулары жана студенттер менен байма-бай жолугушууларды уюштуруп, аларга тарбиялык сааттарды өтүп турууну мерчемдешүүдө. Ушу жаштарга тарбия таалим берип, ушу ата мекенди коргоп деп ушундай мекенчил жаштарга каалап кетет элем. Чакырып кетет элем, ушу баары тең эркек болгондон кийин, мырза болгондон кийин ушу мөөнөтүн өтөп ата мекенге кызмат кылса деген. Эски күндөрдү эске салган жолугушуу спорттук оюндар менен улантылды. Анда деңизчилер өз ара кичи футбол боюнча таймашып, көрүүчүлөргө кызуу оюн тартуулашты. Норuz Аблаев, Эсенбек Сталбеков, Ала Тоо 24, Нарын облусу.